Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Даамдуу тамак бир гана майлуу жана күчтүү эмес, ошондой эле пайдалуу жана жеңил болуш керек. Дал ошондой тамактардын бири бүгүн. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бизге керектүү азыктар: тооктун эти, мен бүгүн сан эттерин алдым. Бул жерде болжол менен 800 граммдай. Алгач бир аз убакытка маринадтап коебуз. Ал үчүн 1 чай кашык туз, жарым чай кашыктай кызыл таттуу калемпир, бир аз кара мурч жана кургатылган сарымсактан жарым чай кашык кошобуз. Ал эми горчицаны каалооңузга жараша кошсоңуз болот, кошпой деле койсоңуз болот. 1 чай кашык коштум. Соя соусунан 2 аш кашык кошобуз. Ошондой эле өсүмдүк майынан дагы 2 аш кашык кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, бетин жаап 30-40 мүнөттөй тыныктырып коюп коебуз. Эми 250 граммдай гречканы жууп тазалап алгандан кийин тамагыбызды духовкага бышырабыз. Ошондуктан духовканын идишине алгач гречканы салабыз. Баардыгын тегиздеп, андан кийин тооктун эттерин тизип чыгабыз. Ал эми жашылчалардан өзүңүздүн каалооңузга жараша кошсоңуз болот. Мен бүгүн сабиз, калемпир жана ошондой эле брокколи колдонуп жатам. Сабиз менен калемпирди майда чарчы туурап алдым. Ал эми брокколини болсо гүлдөрүнөн ажыратып, майда бөлүкчөлөргө бөлүп алдым. Гречканын өлчөмүнө карап суу куябыз. 600 мл сууга мен 1 чай кашыктай туз кошуп, жакшылап аралаштырып, андан кийин тамагыбыздын үстүнө куя берсек болот. Эми бетин сөзсүз түрдө фольга менен жаап, духовканы алдын ала 200 градуска иштетебиз жана 40-45 мүнөттөй тамагыбыз бышканча бышырып алабыз. Достор, мына ушинтип убакытты дагы, колду дагы кармабаган сонун жеңил тамагыбыз даяр болду. Көрктүү болуш үчүн жүгөрүдөн дагы бир аз кошуп койсок болот. Жакшылап аралаштырып, андан кийин бере берсек болот. Достор, мына ошого окшогон жеңил тамактарыбыз арыктап жаткандарга же болбосо майлуу, күчтүү тамакты жей албайм дегендерге абдан сонун чечим болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырып, колдоо көрсөткөндү унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.